Кутман кечиңиздер менен. Кутман кеч айымдар жана мырзалар. Так, бүгүн биз сиздер менен экинчи күнүбүздү баштадык. Мен кандай угулуп жатам, келиңиздер, байланышты текшерип алалы. Эгерде мен жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетсеңиздер. Бүгүн биз сиздер менен жашообуздагы аябай маанилүү мамиле темасында разборлорду жасайбыз, үйрөнөбүз. Ал эми кечеги жасалган үйгө берилген тапшырмалар боюнча бүгүн сиздерден мен албетте отчетторду күтөм. Ким кандай разборлорду жасай алды деп. Келиңиздер, мен жакшы болуп жатамбы? Плюс белгилерин коюп кетиңиздер. Да, рахмат. Плюс белгилерин коюп башташты. Демек, бүгүн Инстаграмда ишенем баары жакшы деп. Кокустан азыртадан эскертип коеюн да. Дагы иштебей кала турган болсо, анда чыгып кайра киргенге туура келет, Келиңиздер, анда Телеграм мен кандай угулуп жатам, байланышты текшерип алсак. Зинагүл, мен кандай угулуп жатам? Мен кандай угулуп жатам, айтып койсоңуздар, айымдар. Гүлдестеже. Телеграмда баары жакшы окшойт, Хорошо, эгерде жакшы болуп жаткан болсо, анда сонун. Келиңиздер, анда бисмиллада баштай берели акырындан. Ким кече кандай кечеги күнгө ким катышты? Эгерде кечеги күнгө катышып кетсеңиздер, катышкан болсоңуздар, биринчи күнгө плюс белгилерин коюп кетиңиздер. Ал эми бүгүн биринчи күнгө катышып аткан болсоңуздар, анда 1 цифрасын жазсаңыздар болот. Анткени кече мен сиздерге акча боюнча разбор жасатканбыз да, разбор жасаганды үйрөткөнмүн. Албетте биринчи эле укканда түшүнүксүз, көп нерсе түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок өзүбүз ошол нерсени аткармайын, жасамайын, көп нерселер түшүнүксүз боло берет да. 1 цифраларын да коюп атышат, плюстар дагы бар экен. Эгерде биринчи жолу бүгүн биринчи күн катышып жаткан болсоңуздар, анда бизден сиздер менен бул 3 күндүк кече, бүгүн, эртең өткөн түз эфирлерибиз бул разборду үйрөн талдоо чебери болуп, айына 50 000, 150 000 сомго кирешеге чык деген 3 күндүк бизден марафон деп айтсак болот. Практикумда. Бул 3 күндө мен сиздерге эмнени үйрөтөм? Албетте, мен сиздерге 3 күндүк мини курста мен сиздерге талдоо чебери болгонду үйрөтөм. 3 күндүн ичинде талдоо чебери болууга мүмкүнбү? Албетте мүмкүн эмес, бирок сиздер эгерде аракет кылсаңыздар, жок дегенде түшүнүк аласыздар. Өзүңүздөрдүн көйгөйүңүздөрдүн түпкү себебин тапканды үйрөнөсүздөр. Жана албетте бул нерсе сиздердин жашооңуздарга өмүр бою керектүү эң сонун курал болуп кала берет да. Дал ушул 3 күндө сиздер разбор деген эмне экенин түшүнө аласыздар да. Жана азыркы учурда психология эмне үчүн популярдуу болуп жатат, эмне үчүн адамдарга керек болуп жатат, өзүңүздөргө жардам берип, жана ошондой эле башкаларга дагы жардам бергенди үйрөнөсүздөр. Жана дал ушул 3 күндүк экинчи күнү катыштым дейт. Дал ушул 3 күндүк сиздерге берген билимдин жардамы менен алгачкы кардарларыңыздарды алып, жана акча тапканга дагы мүмкүнчүлүктөр бар экенин сезип үйрөнө аласыздар. Так, бүгүнкү темабыз биздики мамиле боюнча. Кече темада биз сиздер менен акча боюнча разбор жасаганбыз, туурабы? Эгерде сиздер айтышыңыздар мүмкүн, мен разбор жасай албайм, менин колумдан келбейт деп жатышыңыздар мүмкүн. Разборду биз баарыбыз тең жасай алабыз. Разборду ар бир адам үйрөнө алат. Бул билим, бул талант эмес. Мастер талдоо чебери болуп, мастер разбору болуп, ар бир адам төрөлбөйт да. Болгону билим жана биздин практикабыз керек болот. Ошондуктан мен берген билимди пайдалансаңыздар эле, сиздер дагы разбор жасай аласыздар. Келиңиздер, анда бүгүнкү темабызды
бүгүнкү темабызды мамиле деп айтканбыз. Бүгүн биз сиздер менен мамиле боюнча разбор жасаганды үйрөнөбүз. Келиңиздер, сиздер мамиле боюнча кандай суроолоруңуздар бар, комментарийге жазып кетсеңиздер болот. Мамиле боюнча кандай сурооңуздар бар? Мисалы, мен кече өзүм жөнүндө толук тааныштырып кеткенмин. Менин атым Музаткан Жусупова. Бүгүн биринчи күнгө катышып аткан болсоңуздар да, жана мен психологияны качан кантип изилдеп баштаганмын. Сиздер дагы кандайдыр бир изилдөөнүн аркасында, изденүүнүн аркасында жүргөн болсоңуздар керек. Мен дагы дал ошондой изденүүнүн аркасында 2018 жылы акча бизнесимди өнүктүрүү максатында келгенмин. Бирок дагы деле үй бүлөдөгү мамилемди оңдой алган эмесмин. Акчамы көбөйткөм, бирок мамилем оңдолгон эмес. Качан гана жаныма күч келип уже болду. Бирок ошол эле учурда бизнес менен иштеп жүргөм, бирок ошол эле учурда үй бүлөдөгү мамилем ушунчалык начар болгондуктан күндө ажырашам деп жашаган. Ажырашам деп оюмда күндө ажырашкан, түндөсү ажырашам деп эртеси айла жок жашайм деп күндө ажырашкан айым болгондуктан мен 2021 жылдан баштап талдоо чебери курсунда өзүм окуп 2021 жылы өзүм мамилени сактоонун үстүнөн иштегем. Ошондуктан сиздерге айтарым, эгерде бүгүнкү күндө балдарыңыздардын мамилеси да, келиндериңиз менен болгон мамиле, балдарыңыздын мамилеси, өзүңүздүн мамилеңиз, кызыңыздын мамилеси деги эле жашоодо мамиледен аксап жаткан болсоңуздар, анда бүгүн сөзсүз түрдө мен сиздерге берип жаткан практиканы, разборду колдонуңуздар. Келиңиздер, анда кеттик. Бүгүн биз сиздер менен мамилеге разбор жасайлы. Мамиле боюнча сурооңуздарды дагы сөзсүз түрдө жазып калтырып кетиңиздер бул жака. Мамиле. Мен азыр сиздерге жолдошум менен мамилем жакшы эле, бирок таштап кетет деген коркуу боло берет. Бул дагы эң сонун суроо. Жолдошум мени таштап кетет, башкаларга алмаштырып кетет да. Кура албай жатам, барысын мамилелери да. Именно мамиле, эгерде биз жашообузда мамиледе аксап жаткан болсок, анда биздин акчабыз дагы чоң суммадагы акчаларга чыга албайбыз, жумушубузду дагы аркага тарта беребиз. Жана дал ошол мамиленин айынан биздин ден соолугубуз дагы начарлайт. Балдарыбыздын келечегине дагы чоң таасирибизди тийгизебиз. Мисалы, жолдошубуз менен мамилебиз начар болсо, биздин балдарыбыз жолдошубуз менен биздин мамилебизди көрүп туруп, ал эртеңки күнүнө дагы ишенич менен карай албайт. Себеби дегенде, ата энесинин ортосундагы ызы чууну, жакшы эмес мамилени көрбөгөн бала өзүнүн ички дүйнөсүндө дагы ишенич болбойт. Ошентип биз бүгүнкү жашап жаткан мамилебиз менен балдарыбыздын эртеңки жашоосуна дагы, эртеңки акчасына дагы абдан чоң таасирибизди тийгизе алабыз. Ошон үчүн айымдар жана мырзалар, биз биринчи кезекте үй бүлөдөгү атмосфераны, үй бүлөдөгү аба ырайды жана үй бүлөдөгү жолдошубуз менен болгон мамилелерди оңдообуз керек. Өзүңүздөр деле эстеп көрүңүздөр, биз кичинекей кезибизде ата энебиздин мамилесине аябай кылдаттык менен мамиле кылганбыз, аябай көңүл бурганбыз. Апабыздын маанайы кандай атабызга, атабыздын маанайы кандай апабызга да, атабыз апабыз жөнүндө эмне деп жатат, атабыз апабыз жөнүндө эмне деп жатат деп, ушул нерсеге аябай көп көңүл бурганбыз. Бүгүнкү жашообузда дагы биз ошол эле нерсеге, ошол эле ата эненин айткан сөздөрү, бири жөнүндө айткан сөздөрү менен биз өзүбүзгө карайбыз. Былайча айтканда, биз өзүбүзгө ата энебиздин көздөрү менен карайбыз да. Келиңиздер, анда биз азыр сиздер менен мамиле боюнча разбор жасайбыз. Баарыбыз тең терең дем алып, демибизди чыгарып, ниет кылабыз. Мамилеге тоскоол болгон динамикаларды таап, аны трансформация кылайын деп ниет кылабыз дагы. Мен азыр сиздерге айтам, сиздер байкабайсыздар да. Биринчи фигура деп айтам, булар болгону жабык болот. Биринчи фигураны сезиңиздер. Биринчи фигура кагазга жазыңыздар. Мамиле боюнча да биз бүгүн жолдошубуз менен мамилени оңдоо, балдарыбыз менен болгон мамилени оңдоо жана балдарыбыздын, кыздарыбыздын дагы мамилеси жакшы болсун десек, биз өзүбүздүн бул жактагы подсознаниядагы мамилени оңдошубуз керек. Хорошо? Давайте, терең дем алып, демибизди чыгарабыз дагы. Биринчи фигураны сезиңиздер. Мен эмне үчүн сиздерге мамиле боюнча аябай ишеним менен айтып атканымдын себеби, мен өзүм ушул методика менен иштеп, күндө ажырашам деген жеримден
Бүгүнкү күндө мамилемди Кудайыма шүгүр эң сонун кылып оңдодум. Жолдошумдан акыркы учурда көрсөңүздөр керек, түрдүү белектерди алып жатам. Белекти жөн эле адам бербейт да, качан гана жүрөгүнөн ошол нерсе чыкканда гана берет. Ошондуктан жолдошум менен мамилем дагы аябай сонун жана экөөбүздүн мамилебизди, экөөбүздүн жылуу көз караштарыбызды көргөндө биздин балдарыбыздын дагы өздөрүнө болгон ишеништери артып, эртеңки жашоолоруна дагы ишенимдүү кадам коюп жатышат деп айтсам болот. Ошондуктан айымдар менин каалаганым ар бир үйдө бактылуулук болсо, ар бир үйдө ынтымак болсо, ар бир эненин жүрөгүндө, атанын жүрөгүндө бири-бирине болгон сүйүү болсо, биздин балдардын эртеңки Кыргызстаныбыздын келечеги дагы ишенимдүү болот деп мен ишенем. Ошон үчүн келиңиздер, ишеним менен биринчи фигураны сезебиз жана сезимдериңиздерди кагазга жазыңыздар. Бул жака биринчи фигура деп жазабыз жана ал фигурадагы сезимдерди сезебиз. Жана кагазга жазабыз. Жазыңыздар, биринчи фигура дегенде кандай сезимдер келди? Биринчи фигурада кандай сезимдериңиздер болду? Бул жака жазсаңыздар болот. Ажырашам деп жүрүп картайдык дейт, элестетиңиз. Да, ажырашам деп жүрүп картайгандар бар. Ажырашам деп жүрүп картайып, жолдош өтүп кетип, мен сыйлабай эле кетириптмин. Байкуш чалмы деген кемпирлер дагы, айымдар дагы көп бизге келишет. Көрүштүн кереги жок айымдар, сезим керек бизге. Коркуу дейт. Биринчи фигураны сезиңиздер жана жазыңыздар. Кагазга жазсаңыздар болот. Мисалы, биринчи фигура деп жазып эле и ошол биринчи фигура дегендеги эле сезимдерди жазыңыздар. Ыйлагым келди дейт. Биринчи фигура деп туруп кагазга жазып алыңыздар. Мисалы, биринчи фигура и кагазга жазабыз, Эми экинчи фигураны сүйүү, көз караш. Давайте экинчи фигураны жазыңыздар. Матка, башым ооруду дейт. Маткам ооруду, башым ооруду, корктум дегендер сиздерге бул нерсе эмне жөнүндө айтып жатат дегенде эмнени эстедиңиздер, эстегениңиздерди, кандайдыр бир окуяны, кандайдыр бир сөздөрдү эстешиңиздер мүмкүн. Элден жазганып жашап жатам, болбосо ажырашат болчумун дейт. Релакс. Тамагым болду, денемде чыңалуу пайда болду. Эми экинчи фигураны, келиңиздер, терең дем алып демибизди чыгарабыз дагы, экинчи фигураны сезебиз. Экинчи фигураны сезиңиздер. Экинчи фигура дегенде сиздерде кандай сезим пайда болду? Комментарийге 2 деп туруп анан жазсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн кагаздарыңыздарга дароо болгон сезимдерди дароо жазып алыңыздар, 2 дегенде кандай сезимдер пайда болду? Экиде жүрөк кысылуу дейт. Азаматсыздар да сезимдериңиздерди жазыңыздар. 2 дегенде жылуулук деп жатышат. Хорошо. Маң. Башыңыз маң болуп жатат, Хорошо. Тынчтык, сүйүнүч. Хорошо. Эми терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар дагы. 3-чү фигура деп айтам мен сиздерге. 3-чү фигураны сезиңиздер,
Биринчи келген сезимдер булар эң туура сезимдер. Ошондуктан биринчи келген сезимдерге көңүл буруңуздар. Үчүнчү фигураны сезиңиздер, үчүнчү фигурага карасаңыздар болот. Фигура деп мен азыр сиздерге бир аздан кийин чечмелеп берем. Ошондуктан фигура дегенде эле кандай сезим пайда болуп атат, көңүл буруп эле жаза берсеңиздер болот. Жолдошум менен мамиле моңолоруна ишенбейм дейт да. Мен да ишенген эмесмин, это нормально да. Экисинде апамды сезип жатам. Хорошо, үчүнчү фигураны сезиңиздер. Үчүнчү фигураны сезиңиздер. Эми терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар дагы. Үчүнчү фигура дегенде эмнени сезе алдыңыздар? Ал сиздерге ким же эмне? Үчүнчү фигура дегенде кандай сезимдер пайда болду? Эми болушунча үчүнчү фигура ким экенин сезгенге аракет кылыңыздар. Сиздер азыр өзүңүздөрдү биринчи фигура дейсиздер. Себеби дегенде биринчи фигура бул сиздер болчусуздар, өзүңүздөр болчусуздар. Ал эми үчүнчү фигура дал ошол биздин мамилеге тоскоол болуп жаткан себеп болчу. Подсознанияда. Биз азыр подсознаниябыз менен иштешип жатабыз да. Үчүнчү фигура, экинчи фигура биздин жолдошубуз болчу. Жолдошубуз болчу. Үчүнчү фигура, жолдошубуз менен биз азыр жолдошубузга тийишпейбиз же жубайыбызга тийишпейбиз. Биз үчүнчү фигура менен иштейбиз. Эмнеге? Анткени биздин мамиледеги көптөгөн себептерибиз дал ошол үчүнчү фигура. Атам деп жазып жатасыздар да. Эми ошол атанын фигурасына же апанын фигурасына же кандайдыр бир окуя болушу мүмкүн. Ошол жака сезимдериңиз кандай болуп жатат? Мисалы, коркуу болушу мүмкүн, да? Көзүм тартып жатат. Ал эмнени билдирет? Мага машина үй келди дейт. Жазап алам, ошон үчүн да болсо керек мага маанилүү деле болбой калган дейт. Да сиз эгерде мисалы мага жолдошумдун жардамы деле кереги жок, мен жолдошумсуз деле өзүм муктаждыктарымдын бардыгын өзүм алып алам деп жашап жаткан болсоңуз, анда эртең сиздин кызыңызга дагы именно ошондой адамдар жолугат. Алар дагы көңүл кош эркекке жолугат. Мындайча айтканда, сиз жолдошуңуз, сиздин оюңуздай сиздин эркегиңиз көңүл кош и ошол эле түшүнүктү сиз неосознанно кызыңызга бересиз и кызыңыздын жашоосунда дагы күйүп пышпаган эркек туш болот. Ошон үчүн сиз жолдошуңузду биринчи кезекте күчтүү деген программаны жүктөшүңүз керек, ошонун үстүнөн иштешиңиз керек. Эмнеге? Анткени биздин уулдарыбыз бар. Биз качан гана жолдошубузду күчтүү дегенде биздин уулдарыбыз күчтүү боло алат. Бирок азыр биздин мамилеге тоскоол болуп жаткан бул биздин жолдошубуз эмес. Биздин үчүнчү фигурабыз. Үчүнчү фигура өзүмдү көрдүм дейт да. Өзүмдү көрдүм да. Демек сиз үчүнчү фигураны өзүңүз көрүп жаткан болсоңуз, то есть аялды көрүп жатасыз да өзүңүздө. Эмне деп айткыңыз келип жатат өзүңүзгө. Демек өзүңүзгө фокусуңуз жок. Мени экинчи планга коет дейт. Да, экинчи планда эле болушубуз керек негизи жолдошубуз үчүн. Биринчи планда өзү болуш керек. Давайте азыр үчүнчү фигурага айта турган сөзүбүздү айтабыз. Эмне деп айткыңыздар келди?
Биринчи фигурадагы сезимдер бул биз, экинчи фигура бул жолдошубуз, үчүнчү фигура бул себеп. Эмне деп айткыбыз келди? Үчүнчү фигурага азыр үчүнчү фигурага айта турган сөздөрүңүздөрдү айтыңыздар. Эгерде жүрөгүңүз айланып коркуу сезим болуп жатса, анда айтыңыз: мен коркуп жатам. Үчүнчү фигурага айтыңыздар. Үчүнчү фигурага эмне деп сезим келип жатса айтыңыздар: мен коркуп жатам, мен жоготуудан коркуп жатам, мен капа болуп атам, ыйлагым келип атат. Эмне сезсеңиздер баардыгын айтыңыздар. Менин көңүлүм айланып жатат. Үчүнчү фигураны карап айтыңыздар. Эгерде кучактагыңыз келип жатса, мен кучактагым келип жатат. Сенин жаныңдан жылуулугуңду сезгим келип жатат. Эгерде сезбей жатсаңыздар, айтсаңыздар болот: мен сизди сезбей жатам. Эмне сезим келсе бардыгын айтабыз. Корктум дейт. Коркуп жатам деп айтыңыздар. Эмне келсе айта бериңиздер. Эч нерсе келбей жатса, мен сени сезбей жатам, мен сени көрө албай жатам деп айта бериңиздер. Терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар дагы. Үчүнчү фигурага айта турган сөздөрүңүздөрдү айта бериңиздер. Таарыныч келсе, таанычыңызды айтыңыз. Кеч кирип калган айымдар. Биринчи фигурада өзүңүздү туруңуз дагы, үчүнчү фигураны алдыңыздан сезиңиз жана эмне сезсеңиз айтыңыз. Эгерде кош көңүл мамиле кылса, сен мага кош көңүл мамиле кылгансың деп үчүнчү фигурага айтабыз. Мындайча айтканда, жолдошубузга айта турган сөзүбүздүн баарын биз азыр үчүнчү фигурага айтабыз, Айта бериңиздер: сен менден талап кылып жатасың, бирок мен сага бере албайм. Ата, мен сизден коркчумун. Азыр эмне деген сезимдер келсе, бүт сезим менен айтыңыздар. Болушунча сезимдерди ойготобуз дагы, сезим менен айтабыз. Жан дүйнө терең дем алыңыздар. Эмнени бир нерсеге санааңыз тынчып жатканы, бул эмне деп айткыңыз келип атат. Болушунча азыр өзүңүздөрдүн сезимдериңиздерди угуңуздар. Эми үчүнчү фигурадан эмнени алгыңыздар келип жатат. Эмнени каалап жатасыздар? Сиздерге эмне кылганын каалап жатасыздар? Мисалы, коркуу болушу мүмкүн да. Сиздер айтсаңыздар болот: мен ойлогом, эгерде коркуп жаткан болсоңуздар, ушул убакка чейин айта бериңиздер. Мен айткан сөздөрдү прям кайталаңыздар. Мен ойлогом, ушул убакка чейин мендеги коркуулар, жоготуудан коркуулар, капачылыктар, күнөөлүү сезимдер, таарынычтар, талап кылуулар эмне өзүңүздүн сөзүңүз болсо баардыгын айтыңыздар дагы. Мен ойлогом, бул сезимдердин баардыгы меники деп. Бирок мен азыр түшүндүм. Көрсө, менин сөзүмдү прям кайталаңыздар. Биз азыр трансформация бөлүгүнө өтүп атабыз, 3-чү бөлүгүнө. Бирок мен азыр түшүндүм. Көрсө, мен ата же апа, же жолдошум, же чоң атам, тайнем, тайтам, ким келсе, ким менен 3-чү фигура сиздер үчүн ким болгон болсо, көрсө, мен сизге таандык болуш үчүн, мен сиздин сезимдериңиз менен коркуп, капа болуп,
таарынып жашап жатыптырмын. Өзүмдү күнөөлүү сезип жашап жатыптырмын. Көрсө бул сезимдер сиздин жашооңуз экен. Сиздин сезимдериңиз экен. Мен баарын түшүндүм. Терең дем алып демиңиздерди чыгарыңыздар. Башыңыздар оорушу мүмкүн, это нормально. Эми айтыңыздар. Чоң ата, же ата, апа, ким менен сүйлөшүп жаткан болсоңуздар. Мага мен каалагандай жашоо менен жашаганга, өзүмдүн жашоо менен жашаганга уруксат бериңиз. Эми өзүңүздүн каалаган жашооңузду айтыңыз. Мен мамилемди оңдогум келет. Мен жубайым менен бактылуу болгум келет. Жолдошумду сезип жашагым келет. Жолдошумдан мага бергенин кабыл алгым келет. Кайсы учурда жолдошубуз бизге бербейт. Биз өзүбүз кабыл ала албаганда бербейт. Анткени биз өзүбүздүн ата-энебизден кабыл алып көнгөн эмеспиз. Биз мындайча айтканда жабыкпыз. Эми азыр айтабыз. Мага жолдошумдан кабыл алганга белектерин, мамилесин уруксат бериңиз. Эгерде ата-энеңиз менен сүйлөшүп жатсаңыз, ата, апа, мен сиздердин сүйүүңүздөрдү, сиздерди кабыл алам. Биз өзүбүздүн ата-энебизге капа болгондо биздин жолдошубуз дагы бизди капа кыла берет. Биз өзүбүздүн ата-энебизден ала албаганда биз жолдошубуздан дагы ала албайбыз. Ата, апа, мен сиздерге тиешелүү коркуу сезимдеримди, күнөөлүү сезимдеримди өздөрүңүздөргө кайтарып бердим. Анын ордуна мага тиешелүү аталык, энелик сүйүүңүздөрдү кабыл алам. Терең дем алып демиз чыгарабыз. Мен айткан ар бир сөздөрдү кайталаңыздар, Ата, апа, сиздердин сүйүүңүздөрдү сезүүгө, кабыл алууга өзүмө уруксат берем. Деп эми ата-энеңиздин, чоң ата, чоң энеңиздин ким менен иштеп жатсаңыздар, ошол адамдардын сезимдерин, сүйүүлөрүн сезиңиздер. Сиздер кандай болсоңуздар, ата-эне, чоң ата, чоң эне, сиздердин жашооңуздар кандай болсо, мисалы, алар сиздерге акча берген эмес, жумот болгон, битир болгон. Мен сиз кандай болсоңуз ошол бойдон кабыл алам. Мен сиздерди, жолдошуңуздарды эч качан өзгөртпөйм. Бирок мен сиздер мага эмне берсеңиздер, акча, сүйүү, машина, квартира, ден соолук, бактылуулук, эмне берсеңиздер мен кабыл алам. Ачыкмын, даярмын. Анткени мага баары мүмкүн деп өзүңүздөрдүн ачык экениңиздерди, дүйнөгө ачык экениңиздерди сезиңиздер. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Эми өзүбүздүн денебизден сезебиз. Ата-энебиз жолдошубуз эмес, ата-энебиз, чоң ата, чоң энебиз өздөрүнүн жашоолору кандай болгонуна карабастан бизге өздөрүндөгү жылуулуктарын, бизге тиешелүү, биз алардын уулу, кызы болгон үчүн бизге тиешелүү ата-энелик сүйүүлөрүн берип жатканын сезебиз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Өзүңүзгө бардыгына уруксат бериңиз. Мен өзүмдүн оюмду каалагандай айтсам болот. Мени ата-энем укса болот, мени жолдошум укса болот, менин каалоолорумду укса болот деп өзүбүз ички дүйнөбүздөн өзгөрсөк, анан бизди жолдошубуз угат. Жок, үчүнчү фигура бала дедиңизби, демек ата. Атанын фигурасын көрүңүз аркасынан. Мен атамды кандай болсо ошондой кабыл алам. Демек сиз атаңызды бала катары көрөсүз, кичинекей көрөсүз. Кыз киши болсо ал апа болушу мүмкүн.
атаңыздын улуктугун кабыл албайсыз. Апа, ата, бириңиз эртке апа, бириңиз эртке ата, бириңиз эртке чоң ата да. Мен сизди кабыл алдым, ыраазымын, мен сизди жакшы көрөм деп ата энеңиздердин сиздерге берип жаткан сүйүүлөрүн сезиңиздер. Терең дем алып, денеңиздерден ата энеңиздерди сезиңиздер. Алардын сүйүүлөрүн сезиңиздер. Азыр сиздердин мээңиздер иштеп жатса, менде все идеальный дей бересиз. Эгерде сизде все идеальный болсо, сиздин мамилеңизде дагы все идеальный болуш керек болчу. Демек сизде кандайдыр бир боль бар. Эми үчүнчү фигурадан сүйүү эмне керек болсо алып алдыбызга карайбыз. Ыраазычылык сезимдерин сезебиз ата энебизге. Өзүбүзгө кубанганга, сүйүнгөнгө уруксат беребиз. Айтыңыз, үчүнчү фигурада жылуу сезим, күлкү, кубаныч болсо, ата энеңиз сен сүйүнсөң болот, сен кубансаң болот деп сизге уруксат берип атканын сезиңиз. Сиз жыргап ойноп жатканыңызды сезсеңиз болот. Эми жаныңыздардан жолдошуңуздарды, балдарыңыздарды, ким менен иштеп жатсаңыздар мамиледе, ошол адамды көрүңүздөр. Айтыңыздар, жолдошум же жубайым, мен ушул убакка чейин мага бербейт, акча бербейт деп, же мени тигиндей мындай кылбайт деп сени күнөөлөп келгем. Бирок мен азыр түшүндүм. Көрсө менин сенде эч кандай көңүлүм жок, мындай көңүл бурбаптырмын. Мен сага көңүл бурбаптырмын. Мен сенден эч нерсе алганга өзүмө уруксат бербептирмин. Мен сен үчүн жабык болгон экенмин, жолдошум. Көрсө мен ушул убакка чейин оюмдун баарын өзүмдүн ата энеме болгон капачылыкка, алардын алдындагы күнөөлүү сезимге, эмне болсо үчүнчү фигурада да, аларды аяган сезимдериме, алардын башынан өткөн оор учурда аяган сезимдериме коюп келиптирмин. Мен ата энемдин жашоосу менен жашап келиптирмин. Алардын сезимдери менен жашап келиптирмин. Вот это плохо. Ата энеңиз сизди камсыз кылган, ошон үчүн сиздин жолдошуңуз бербейт. Жолдошуңуз сизге ата энеңиз бербеш керек болчу. Күйөөңүзгө бериш керек болчу жоопкерчиликти. Конечно, ата энеңиз берсе, сиз күйөөңүздөн алгыңыз келбейт да, дальше уже өзүңүз кетесиз. Давайте, мен бул жакта комментарийге жооп берип атам. Мен мындан ары өзүмдүн каалоомду угуп, сенден алганга жолдошум ачыкмын. Сен мага берсең болот. Эгерде жубай менен иштеп жатсаңыздар, сен мага сүйүүңдү берсең болот. Мен сага сүйүүмдү берсем болот деп жубайыңыздарга сүйүүңүздөрдү, жолдошуңуздарга жубайлык сүйүүңүздөрдү берип, жылуу мамиле жасап жаткан. Акча деле энергия сыяктуу монтип айланып турат. Мамиле деле бири-бирибизге алышып беришип турабыз. Жакшы сүйлөсөк, жакшы сүйлөйбүз да бири-бирибизге. Көңүл бурсак, көңүл бурабыз. Бардык жактан жабык болгондо биз албайбыз. Анткени мага ата энем берет. Зачем сага? Сенден мен албайм, сеники кереги жок, менде так эле бар дейбиз. Терең дем алып, демибизди чыгарып, жолдошубузга ачылабыз. Сен мага сүйүү берсең болот, же жубайым. Сен мага көңүл бурсаң болот. Сен мен үчүн улуксуң. Жолдошубуз менен сүйлөшүп жатсак, жолдошубузду сен күчтүүсүң, эркексиң. Биз көп учурда жолдошторубузду айымдар, тебелейбиз.
Жолдошуңуз өтүп кетсе жөн гана элестетесиз. Элестетип эле сиздин мээңизде калган да жолдошуңуздун элеси. Ажырашып кетсеңиз, балдарыңыз болсо деле элестете бересиз. Да, эгерде сиз жолдошуңузду күнөөлөй берсеңиз, анда эч качан өзгөрбөйсүз. Анын ордуна өзүңүздүн бойлуңузду таап иштешиңиз керек. Сиз өзгөргүңүз келген жок, мээңиз өзгөргүсү келген жок. Демек, балдарыңыз дагы именно ушундай жашоодо жашаганын каалайсыз. Давайте терең дем алып демибизди чыгарабыз. Жолдошуңуз сизге берип атканын сүйүүсүн, сиз жолдошуңузга берип атканын сезиңиз. Ал эми ата-энеңиз өздөрүнүн жашоосу менен жашап жатканын, алардын өздөрүнүн жашоо жолдору бар экенин сезиңиз. Мындан ары жолдошуңуз менен ынтымакта, мамилеңиз эң сонун жогорку деңгээлде болуп жатканын сезиңиздер. Ал эми ата-энебиз бизге уруксат берип, да, сен жолдошуң менен бактылуу болсоң болот, сага баарына уруксат деп жатканын сезиңиздер. Биз биринчи бул жактан өзгөртсөк, анан жашообуз да өзгөрөт. Эгерде бул жактан биз кабыл албасак, жашообуз да точно эле ошондой боло берет. Жолдошуңуздардан эмне кааласаңыздар алыңыздар. Белек бергенин алыңыздар. Терең дем алып демибизди чыгарабыз. Ыраазычылык айтабыз. Ушул учурдагы жагымдуу сезимдер болсо эсиңиздерге сактаңыздар. Терең дем алып демиңиздерди чыгарып, сезимдериңиздер менен комментарийде бөлүшүңүздөр. Катып калды деп атат. Мен катып калдымбы? Эми кандай көрүнүп атат? Мен азыр кандай көрүнүп атам? Жашабасак да болот. Балдарыңыз барбы? Балдарыңыз бар болсо болот. Жок, катыган жок дейт. Кайра чыгып кирсеңиз дейт. Сонун дейт, да, мен сонун эле көрүнүп атып турмун. Кээ биркилериңиздерде өзүңүздөрдөн болушу мүмкүн. Да. Эгерде кечире кирсеңиздер, анда ата-энеңиздердин мамилесин, алардын сезимдерин кой бересиздер, да. Жакшы дейт. Рахмат. Эми сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кандай сезимдер пайда болду? Азыр чечмелеп берейин. Биринчи фигура бул биз өзүбүз болчубуз. Экинчи фигура жолдошубуз болчу. Жолдошубуз менен болгон мамилени жасадык, да. Үчүнчү фигура бул себеп эмне тоскоол болуп жатат деген фигура болчу. Биздин жолдошубуз менен, жубайыбыз менен болгон мамилеге эмне тоскоол болуп жаткан себеп болчу. Жолдошумдан белек алдым, ата-энем уруксат берди. Сонун, азаматсыз, да. Мен дагы өзүмдүн башка максатыма жасадым, жолдошумдан ала турган максатыма мамиле аркылуу эле белек дагы башка белек сурап аткам жолдошуман, ошол белек боюнча жасадым эле. Көрсө мен чоң атамдын коркуусу, чоң атамдын башынан өткөргөн бир болдорун мен ошол учурда аябай аяган экенмин, жоготконун издеп жүргөнүн. Мен да ошол чоң атамдай болуп эле вообще көңүл бурбаптырмын да, именно чоң белектерге. Ошон үчүн мен ошол белек боюнча иштедим. Буюрса ал белекти да жакында алам деп даярданып атам. Андыктан сиздер дагы именно ушундай белек алганга жакшы мамиле, да, менен иштесеңиздер болот. Мен жолдошум менен бактылуу белектерди берип, мени көтөрүп айлантып жатат. Азаматсыздар, ушул учурдагы сезимдериңиздерди эсиңиздерге сактаңыздар. Биз азыр сиздер менен нейрондук разборлорду жасадык. Жолдошумдан белек ала элекмин дейт. Вот, именно ушундай практикалар, ушундай сезимдер аркылуу, именно ушундай разбор аркылуу сиздер дагы жашооңуздарда жолдошуңуздардан белек алсаңыздар болот. Мен дагы жолдошумдан көз үйлөнгөндөн баштап даже жол кире сурагандан уялчумун. Мен дагы өзүм эле табам, мен ата-энем мага берет, мен өзүм эле табам, менин колуман келет, мен деле акча табам деп жашап жүргөнмүн. Жолдошумдун иштегенине карабастан жан талашып, кошо иштешип, балдарымды бакпай
жанталашып бизнес кылышым керек, мону кылышым керек деп жүргөн аял болчумун. Акыркы именно ошол методикага келгенден баштап жолдошумдун көбүрөөк акча тапканына фокус коем. Жолдошумдан өзүм акча тапсам дагы жолдошумдан акча берчи деп сурап турам. Мурун 100 сом дагы сураш мен үчүн аябай оор болсо, азыркы учурда мен жолдошумдан 100 000 сом бер, 50 000 сом бер деп өзүмдүн нормамды да акырындан көтөрүп келе жатам. Жакында эле машина белек алдым да. Ушундай белектерди биз өзүбүз ачык болсок анан жолдошубуз бизге бере алат. Үйдүн башчысы экенин сезип берсе гана дейт. Да, сиз Роза Кененбаева, сиз эч кандай жолдошуңузга ачык эмессиз, сиз полностью жабыксыз. Сиз үчүн биринчи орунда только ата-энеңиз. Сиз ата-энеңизден сепарация болмоюн, жолдошуңуздан ала албайсыз. Сиз өзүңүз жабыксыз. Жолдошуңузда эмес кеп, сиздин өзүңүздөн таап иштешиңиз керек. Жолдошум иштей албайт, ооруп калды, ошондо кандай болот? Демек сиздин өзүңүз, сиз үчүн выгодно жолдошуңуздун ооруганы. Кайра башынан айтсаңыз болобу дейт. Так, балдарым менен бактылуу ынтымакта эркиндик сезимгел. Азаматсыздар да бардык сезимдериңиздер менен комментарийде бөлүшүңүздөр. Жана сиздерге дагы үйгө тапшырма. Ушундай талдоону жасайсыздар. Биринчи фигура деп сөзсүз түрдө эле биринчи фигура биз болушубуз керек эмес. То есть мисалы мен сиздерге клиент болуп кайрылып атам да. Сиздер азыр өзүңүздөр элестетиңиздер. Мен сиздерге клиентмин. Элестетиңиздер, мен сизге клиент болуп бардым. Айтып атам, мен жолдошумдан ушундай белек алгым келет, же жолдошум менен мамилени оңдогум келет, же жолдошум менен мындай кылгым келет деп айтасыз. Айтат да сизге. Айтканда сиз биринчи фигура гана келиңиз, айтпайсыз, ачык айтпайсыздар. Хорошо дейсиздер дагы. Хорошо, кел, терең дем алып демиңди чыгар деп ниет кылайын дейсиздер. Сиз мындайча өзүңүздөрдү мастер деп элестетиңиздер, ар бириңиздер, Мастер деп элестетиңиздер дагы, кана терең дем алып демиңди чыгар. Алдын ала айтасыздар, мен азыр сага мини разбор жасап берем. Мини разборум 200 сом, 500 сом, 1000 сом. Жүрөгүңүз канча акча каалап жатса, ошол акчаны айтасыз. Айтасыздар, менин разборум ушунча турат. Мен азыр сага жасап берем. Мага 200, давай 500 сом бересиң дейсиздер. Хорошо? Берет. Анан акча бергенде сиздерде жоопкерчилик пайда болот. Кой бул мага акча берди, мен буга разбор нормально кылып берейин деп баштайсыздар. Хорошо? Ошон үчүн акча алыңыздар. Ал адам акча бергенден кийин мен деген буга акча төлөдүм, мен да результат кылайын деп аракет кылат. Хорошо? Ошон үчүн обязательно акча алыңыздар. Неважно, 200 бі, 500 бі, 1000 бі, 700 бі, канча акча каалап өзүңүздөр уруксат берген акчаны алыңыздар. Анан айтыңыздар. Биринчи фигура кайталап коеюн, сиздерге түшүнүктүү болушу. Биринчи фигураны сездейсиздер. Сиз биринчи фигураны жолдошу деп койсоңуз да болот. Бирок айтпайсыздар, кагазга жазасыздар, мага окшоп эле биринчи фигурада өзүңүз жазып аласыз. Ал адамга көрсөтпөйсүз. Сездейсиз, ал адам сезет. Экинчи фигураны сездейсиз, мисалы экинчи фигура өзү болсун. Мындай аралаштырып жасаш керек да. Өзү дейсиздер, бирок айтпайсыздар ал адам өзү экенин. Жашыруу жасаш керек. Себеби дегенде адамдын мээси иштейт да, ой, укмуш менде бардыгы идеальный дей берет. Өзү дейсиздер, сезимдерин айтат. Анан үчүнчү фигураны мисалы себеп деп жазасыздар. Жолдошу менен болгон мамилесинде эмне тоскоол болуп жаткан себеп деген фигура болот. Үчүнчү фигура сездейсиз. Терең дем алып демиңди чыгар. Анан өзүнүн фигурасына жылдырасыздар. Экинчи фигура мисалы өзү боло турган болсо, демек сен азыр экинчи фигурасың дейсиздер дагы. Өзүңдү экинчи фигурада сез. Ушул фигурада туруп үчүнчү фигураны кара дейсиздер. Үчүнчү фигура мамилесине тоскоол болуп келе жаткан фигура. Айтат, үчүнчү фигурадан кимди көрүп атасың дейсиздер. Эркекти, аялды, кайнатам, кайненем, күйөөм дей берет. Эгерде аялдын фигурасын көрүп жатса, демек апа. Эркектин фигурасын көрүп жатса, демек ата. То есть любой эркек жолдошу деле атанын фигурасы боло берет. Эмнеге анткени атанын фигурасын биздин подсознаниябыз түрдүү адамдар аркылуу сезе берет, көрө берет. Хорошо? Анан эркек дей турган болсо, эркек жөнүндө айтып жаткан болсо, мисалы эркек балам дей турган болсо, анда атаңды элестет дейсиз.
кызым, жетам, кайненем дей турган болсо, демек апаңды элестетесиз. Апаңды элестетпегенде апаң айта турган сөздөрүң кандай деп айтасыздар. Сөздөрүн айтат, апасына болгон сезимдерин, ошол учурдагы сезимдери. Мен апам менен мамилем укмуш болжанан кийин, атамды укмуш болжанан биз идеальный болчу дей берет. Ал мен иштеп жатканда ошентө берет. Хорошо дейсиздер, макул, сеники туура, макул, кел анда иштейли, давай. Үчүнчү фигурага сезимдериң кандай? Айта бер дейсиздер, мисалы. Апа деп айтпай турсаңыздар дагы болот. Давай айт деп, полный айттырып, эмоциясын чыгарып, ыйлап айтышы мүмкүн, капачылыгын айтышы мүмкүн. Апасы, мисалы, аялды, хорошо, давай апа деп элестет. Апага эмне деп айткым келет? Эмне сезип атасың деп, сезимдери менен иштейбиз. Анткени подсознание дене аркылуу сезимдер менен бизге, подсознаниянын, дененин тили бул сезим. Хорошо? Ал эми менин тили бул сөз. Мес иштегенде адам сүйлөй берет. Менде все идеально дей берет. Эгерде идеальный болсо жашоосунда, биягы идеальный болсо жашоосу да идеальный болмок да. Биягы идеальный болбогондуктан жашоосу дагы идеальный эмес. Анан айтасыздар. Айт деп полностью айттырып, демек апасынын, мисалы апасы чыга турган болсо, демек апасына болгон капачылыктары жолдошу менен болгон мамилесине дагы чоң таасирин тийгизе берет. Этегинде жолдошу мен сага, мисалы, апасына капачылыгын айтты, апасына айтып, сүйлөп, капа болуп, анан полностью чыгаргандан мен капа болсом гана сенин сүйүңдү алам деп ойлогом. Мага апа сиздин сүйүүңүз керек. Мен азыркыга чейин сиздин сүйүүңүздү капачылык аркылуу алып келиптирмин. Деп, мындан ары мага капачылык эмес, жөн гана сиздин энелик сүйүүңүз керек деп, энелик сүйүүсүн алдырасыздар. Энелик сүйүүнү алгандан кийин толот, ыраазычылык айтап, анан жолдошуна барат. Жолдошун кайра коесуздар, или там аялы да. Жолдошум, мен ушул убакка чейин сенин сүйүүңдү капачылык аркылуу алып келиптирмин. Сени белек бербейт деп капа болуп алып келиптирмин. Мага көңүл бурбайт деп капа болуп алып келиптирмин сүйүүңдү. Көрсө мен апамдын сүйүүсүн ошондой деп алган экенмин. Мен азыр түшүндүм. Көрсө сен мендеги эле программаны көрсөтүп жаткан турбайсыңбы? Мен мындан ары сенин сүйүүңдү, жолдоштук сүйүүңдү алам. Деп өзүңүздөргө уруксат бериңиздер. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарасыздар. Тынбай терең дем алып, демиңди чыгар деп айтып турасыздар, ошентип этегинде жолдошуна ыраазычылыкка келет. Биз ойлойбуз, бир эле деп койсом результат болот деп. Результат болбойт эмес, болот. Бирок качан гана ошол результатты мен өзүм кабыл алганга даяр болгондо болот. Эгерде мен ал результатты кабыл ала албаса, менин подсознаниям кабыл ала албаса, анда ал результат мага келет, бирок акырындык менен жай мени даярдап жашоо анан алып келет. Ошон үчүн өзүңүздөргө результат алганга уруксат бериңиздер. Туура сиздер өзүңүздөргө разбор жасайсыздар, башкага разбор жасайсыздар, анан айтасыздар, мен результат ала албай жатам. Ошол результаттын келгенине даярданыңыз. Мен ал результатка ачыкмын, кабыл алам деңиздер. Биз подсознание, биздин психикабыз аябай назик болот. Чоң акча дей беребиз, чоң акчаны кабыл ала албайт. Жолдошубуздун сүйүүсү дей беребиз, жолдошубуз эртең сүйүп атса, эмне болуп атасың, сен жакшы элесиңби? Эмне болуп кеттиң сага, түш көрдүңбү деп баштайбыз. Кабыл ала албайбыз. Ошол кабыл алганга үйрөнүүбүз керек, акырындык менен үйрөнүүбүз керек. Хорошо? Жактыбы сиздерге разбор? Түшүнүктүү болдубу? Разбор боюнча сурооңуздар кандай? Жазып кетиңиздер комментарийге, бөлүшүңүздөр сезимдериңиздер менен. Бөлүшсөңүздөр болот, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот.
Эже сонун болду, эфир өтө сонун маалыматтар болду дейт. Аха, рахмат, абдан жакты дейт. Вот именно ушундай разборлорду сиздер дагы да терең иштесеңиздер, жашооңуздарда чындыгында өзгөрүү болот. Анткени мен өзүмдүн финансылык жактан эмес, бир гана финансылык жактан эмес, жолдошум менен болгон мамилемди Кудайыма чексиз шүгүр кылам. Мына бүгүнкү күндө аябай сонун кылып оңдоп алдым. Сиздерде дагы оңдолот. Эң башкысы үмүтүңүздөрдү үзбөңүздөр. Эң башкысы сиздердин каалооңуздар болсо, бардыгы эң сонун деңгээлде өзгөрөт. Жана кечеги, сонун ушунчалык кызыгам дейт. Сонун. Сезимдериңиздер менен бөлүшүңүздөр да, кимге кандай болду разбор жазыңыздар. Жана ушундай сонун разборду сиздер мендей мастер разбору болуп үйрөнүп, сертификат алсаңыздар болот. Бул сабактарды мен эл аралык Академия мастер разборов деген академиядан 2021 жылы окуп үйрөнгөнмүн. Былтыр январь айында эл аралык сертификатын сатып алганмын. Сертификатын дегенде амбассадорлуктун элчилигин сатып алганмын. Мен бүгүнкү күндө дал ошол Академия мастер разборовдордун сабагына доступ бере алам. Жана Академия мастер разборовдун сертификаттарын дагы сиздерге алып бере алам. Ушундай сонун мүмкүнчүлүктөрдү кабыл алыңыздар дагы. Сиздер дагы 1 декабрдан баштала турган талдоо чебери курсуна катталып, эл аралык мастер разбору болуп чыксаңыздар болот. Мен бүгүн сиздерге үйрөткөн бул чекеси гана. Мен мындай разборлордун миллион түрлөрүн билем. Бүгүнкү күнгө чейин менин жасаган разборлорум уже 1000ден, 2000, 3000ден ашты. Себеби дегенде мен аябай көп разбор жасайм, өзүмө жасайм, окуучуларыма жасайм, результаттар дагы ушунчалык керемет. Караңыздар, бул жакта көрүнүп тургандай эле эл аралык талдоо чебери курсуна келсеңиздер, эл аралык сертификат аласыздар. Үйдөн чыкпай отуруп эле талдоо чебери болгонду үйрөнүп алсаңыздар болот. Бул албетте сиздер үчүн эң сонун мүмкүнчүлүк. Мен ушул мүмкүнчүлүктү ушунчалык баасы жогору болгонуна карабастан сиздер үчүн азыркы учурда Кыргызстанга алып келген, ушул методиканы Кыргызстанга биринчи алып келгенмин мен 21 жылы. Жана Кудайым мага ушул мүмкүнчүлүктү мен аркылуу берген экен. Мына азыркы учурда талдоо чебери курсун дагы Кыргызстанга окуучуларыма ар бир айымга окуганга мүмкүнчүлүк алып келип отурган кезим. Андыктан бул сиздер үчүн эң эле сонун мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Жана ошондой эле сиздер Инна Тиляшинованын бул жакта Телеграмда жакшы көрүнбөй калыптыр, бирок ал жактан сиздер 2 курсуна, Инна Тиляшинованын Академия мастер разборовдун 2 курсуна доступ ала аласыздар. Андыктан келип катышсаңыздар болот. Так. Талдоо чебери курсунда мен эмнелерди өтөм, сиздерге бир аз маалымат берип өтөйүн. Эгерде сиздерге разбор жакса, анда сиздер ушул разборду үйрөнүп алып, жашооңуздарды, өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өзгөртүп, жана башкалардын дагы жашоосун өзгөртүүгө чоң салымыңыздарды кошсоңуздар болот. Талдоо чебери VIP курсунда сиздер 2 ай мени менен чогуу окуйсуздар. Жана ошондой эле сабактарга 1 жыл бою доступ аласыздар. Жума сайын менден разбор аласыз. Менден разбор ар бириңиздер бирден разбор аласыздар. Жума сайын кураторлор менен иштейсиздер. 4 жолу жандуу жолугушууга келесиздер. Фотосессия болот. 2 эл аралык сертификат болот. Инна Тиляшинованын курсуна 1 жыл бою доступ аласыздар. Менин кыргызчага которгон талдоо чебери курсума доступ аласыздар. Кундуз Таштанованын продюсер курсуна доступ аласыздар жана трансформация курсума доступ аласыздар. Жан дүйнөмдү тазалашым керек дейт. Жан дүйнөнү тазалаганга мүмкүн, толук мүмкүнчүлүк бар. Болгону билим алышыңыздар керек. Так, баалуулуктарын көрдүңүздөр. Бул жакта сиздер дагы мендей болуп мастер болгуңуздар келеби? Кимдин мендей болуп мастер болгусу келет? Комментарийге мен деп жазып койсоңуздар болот.
Бул жакта азыркы учурда биздин талдоо чебери курсубуздун 7-потогунун бүтүрүүчүлөрү бүтүп жатышат. Бул ушул жумада бүтүрүү кечеси болду. Мурунку жумада, бул жумада толук бүтүрөбүз, сертификаттарын бердик. Алар уже караңыздар, бул жакта көрүнгөндөй эле акча таап жатышат. Азаматсыздар мен деп жатышат. Талдоо чебери болгусу келгендер аябай көп экен. Сонун азаматсыздарда ниет кыла бериңиздер. Акча жок, анан тигиндей дебеңиздер эч качан. Как тебя зовут в Инстаграме? Как тебя зовут в Инстаграме? Запхан Жусупова. Как тебя зовут в Инстаграме деп мен балам да түз эфирге кирет экен. Караңыздар, 3000 сомдон, 1500 сомдон, 2000 сомдон, 4000 сомдон, 5000 сомдон уже разбор кылып атышат. Сертификаттарды алышты колдоруна. Баалары канча деп бул жакта сурап жатасыздар. Бааларын айта кетсем, талдоо чебери 2 түрдүү. VIP тарифин айтсам, VIP тарифинин баасы ал жакта сертификат берилет. Күйөөңүзгө ачык эмессиз дегенге кандай түшүнөм? Хорошо, айтып берем анандыраагы. VIP тарифинде сиздер сертификат аласыздар, Инна Тыляшынын Академия мастер разборовдун сабактарына доступ аласыздар, жана ошондой эле акчага разбор жасаганга мүмкүнчүлүк аласыздар, башкаларга дагы разбор жасайсыздар, акча тапсаңыздар болот. Бул тариф 180 000 сом. Сабактар сиздерде 1 жыл бою калат, 1 жыл бою окуй бересиздер. Бирок эгерде сиздер 1 декабрга чейин бронь таштасаңыздар, 10 000, 20 000, 30 000ден анда сиздерге 150 000 сом сакталат. Жана эгерде мисалы 50 000 сом эле бар, 100 000 сомду таппай жатам дей турган болсоңуздар, анда 100 000 сомду сиздер М банктан, М плюстан, кеш туюудан рассрочкага алсаңыздар болот. Жана ошондой эле сиздер үчүн дагы эң сонун мүмкүнчүлүк бар. Бул өзүм үчүн деген тариф бар. Бул тарифте сиздер дагы жума сайын менен иштейсиздер. Ал жакта мен разбор эмне экенин сиздерге көрсөтөм, сурооңуздарга жооп берем. Кураторлор менен иштейсиздер, ретриттерге катышасыздар, жандуу жолугушууларга келесиздер. Менин талдоо чебери кыргызчаланган курсума доступ аласыздар. Трансформация курсуна доступ аласыздар 1 жыл бою. Бул курстун баасы өзү 60 000 сом. Эгерде 1 декабрга чейин бронь таштай турган болсоңуздар, анда 50 000 сом баасы сиздер үчүн сакталат. Курс 1 декабрда башталат. Талдоо чебери сертификаты, эгерде бронь таштасаңыздар 150 000 сом тариф. Талдоо чебери 8-поток 1 декабрда башталат. 10 000, 20 000 мындай кылып бөлүп берсеңиздер болот да. Азыр 10 000 таштап, 20-сында бул да 1 декабрга чейин 50 000 төлөп, калганын рассрочка кылып М плюстан, кеш туюудан төлөсөңүздөр болот. Так, эгерде өзүм үчүн да окуй турган болсоңуздар, анда болгону 50 000 сом гана төлөйсүздөр. Бул жакта реквизитти чыгарып коем. Мен азыр сиздерди түз эфирге чакыргандан коркуп атам. Зинагүл айым, бизге бүгүн түз эфирге чыга турган кимдер бар? Комментарийге жазып коюңуздар деп эскертип койсоңуздар. Результат огонь дейт Назира Жунусова айым. Бул жакта реквизиттер бар. Получатель Кундуз Таштанова болот. М-банктын адреси, сабактар керектүү. Ар бир айымга Шөкүл айым азаматсыз, сиз менен сыймыктанам мен. Ар бир окуучум менен сыймыктанам чындыгында. Москвалыктар Тиньковго төлөсөңүздөр болот. Ушул реквизит менен бронь кылсаңыздар болот. Жана менеджер менен байланышсаңыздар дагы сиздерге толук маалыматтарды берет. Жана ошондой эле сиздерге дагы бир эң сонун жаңылыктардын бири бул ретрит. Эмнеге ретрит керек? Эгерде сиздер ретритке келип 12 саат бою менен Венера Пирматова да, Венера айым өзү дагы окуду. Ким окуса өкүнбөйт, супер дейт, азаматсыздар. Биздин окуучуларыбыз бул жакта жазып жатышат. Мен да угуп кеттим. Хорошо.
Ретрит чындыгында өтө сонун жогорку деңгээлде өтөт. Эмнеге ретрит керек? Мен албетте ретритке баары бириңиздерди чакырмакмын. Себеби дегенде ретритте биз сиздер менен денебиз менен терең иштешебиз. Бизде терең блоктор именно биздин денебизде сакталат. Дал ошол денедеги блокторду чечүүдө биз ретритте иштейбиз. Андыктан 7 декабрда Бишкек шаарында Особнякта саат 9-дан кечки 9-га чейинки ретритке чакырам барыңыздарды. Эгерде алыстан келе турган болсоңуздар, ошол жакта калсаңыздар дагы болот түнкүгө. Мисалы Оштон келгендер бар, Таластан келген окуучуларыбыз көп болот, Нарындан келишет. Мен дагы эң сонун билим да, Мадинайым жазып атат, мен дагы бармын, эң сонун билим Азаматсыз. Мадинайым дагы бир айдын ичинде эң сонун өзгөрүү, эң сонун трансформация болду. Жан дүйнөсү жөн эле прям учуп сонун. Азаматсыздар, окуучуларым, мен сиздерди аябай жакшы көрөм. И ошол жактан сиздер, конечно, биздин мастерлер менен жолугасыздар, окуучуларыбыз менен жолугасыздар. 2 айдын ичинде эмнелерди үйрөнүп, кандай разбор, кандай сонун разборлорду жасап калды окуучулар, жандуу кейстерди көрө аласыздар. Андыктан 7 декабрда саат 9-дан күндүзгө таңкы кечки 9-га чейинки боло турган ретритке сөзсүз түрдө келиңиздер. Баасы 25 000 сом. Ал эми азыртыдан бирон кылсаңыздар, баасы болгону 6 000 сом гана болот. Андыктан сөзсүз түрдө ретритке келип кетиңиздер. 7 декабрда ал жакта мен өзүм болом жана менин окуучуларым болушат. Так, жана ошондой эле бул жакта ретриттин программасын дагы чыгарып койдум. Кофе, чай болот, регистрация кыласыздар да. Мен аялмын деген аял болуу практикасын жасайсыздар. Акча жана энергия боюнча практикаларды көрсөтөм мен сиздерге. Акчага группа разборлорду жасатабыз. Практикалар, диагностикалар болот. Программаны көрсөңүздөр болот. Сиздер менен сүйлөшөбүз, мен сиздердин сурооңуздарга жооп берем. Мамиле боюнча разбор жасайбыз. Мини группада разборлор болот. Кечки тамактануу болот. Жана myself деген бул дене практикасы, да, денебиз менен иштеген практика. Жана ошондой эле ден соолукка дагы разборлорду алсаңыздар болот. Кече жакында эле бизде именно ушул ретритке келип кеткен айым ретрит камерага тартылабы же жабык болобу дейт. Ретрит жабык болот. Эгерде сиз мени тартпа десеңиздер, биз сиздерди тартпайбыз. Биз только сиздердин макулдугуңуздар менен гана тартабыз. Ретритке катышкым келет, бирок интернетке чыгабы дейт. Жок, ретритте иштеп жатканыңыздарды биз прям монту эмоция менен иштегениңиздерди чыгарбайбыз. Биз только өзү мен макулмун, мени тартсаң болот деген адамдарды гана чыгарабыз. Эгерде жок, мени тартпа дей турган болсоңуздар, анда биз сиздерди тартпайбыз. Аселайым бул жака жөнөтүп койсоңуздар комментарийге, мен сиздерди бул жака чакырайын. Аселайым. Азыр мен Аселайымды түз эфирге чакырам. Эгерде эскертип кетейин, эгерде түз эфир үзүлүп кетчү болсо, анда кайрадан киребиз. Анда Аселайымды мен телеграмга чакырам, себеби дегенде комментарийге чакырганда эле угулбай калып атат. Да, myself-тин практикасын жасасам аябай кустум, анан жеңилдеп калдым дейт. Да, жеңилдик кусканыбыз биздики аябай жакшы, себеби дегенде көптөгөн нерселерди биз ичибизге алып жүрө беребиз дагы, анан ошол биздин энергиябызды ала берет. Мисалы ашказан ооругандар, да, бул дагы ашказан оору дагы бул биздин ички дүйнөбүздө кандайдыр бир нерсени алып жүргөндө дагы бизде болот. Ретрит шаардын ичинде эле болобу дейт. Да, ретрит шаардын ичинде эле болот. Баасы 6 000 сом, 12 саат болот. Эгерде алыстан келсеңиздер, ошол жакта түнкүгө калсаңыздар болот. Орун бар. Так, мени эфирге чакырсаңыз болот дейт. Сонун, хорошо. Так, Мадинайымды эфирге чакырайын анда. Мадинайым эфирге чыгып өзүнүн ийгиликтери менен бөлүшкүсү келип жатат. Аселайым, сиз даярданып